бүгүнкү күндө мына орозо жүрүп атат. Орозону оозуңду жап деп атпайбы? Энергияны эмне качырат экен ошо? Периштени. Периштени жаман сөз качырат. Бул жерде так берилет ааламдан. Унчукпастык деген сөз да, бул оозуңду жап деген сөз. Мына, унчукпас болгондо чоң тазалануу жүрөт дейт. Оозуңду жапчы. Майда сүйлөбөчү. Сенин жан дүйнөңө сен унчукпаганда периштелер келип жайгашат экен. Майда сөз сүйлөбөсөң, жалган сөз сүйлөбөйсүң да. Куранда кандай берилген билбейм. Ошо унчукпастыкка өт дегенди булар ашказанды жап дегенди түшүнүп алып эле ошол ооз жап деп атат да. Менимче. Мейли, сен ашказаныңды жаап атасың бүгүнкү күндөчү. Бирок ал пайдап келген жок. Ап келсе астыр көптүр ап келгендир. Ага караганда оозуңду жапсаң 100 эсе пайда берет. Адамдын касиетин эмне качырат экен? Жаман сөз, жалган сөз, пендечилик сөз, майда сөз. Периштен качып кетет, энергия, мына аалам качып кетет сага. Ошол улуу адам такыр унчукпай калабы десе, мына мен жөнүндө берилет. Сиз улуулукту гана сүйлөйсүз дейт. Элчи, сынчы катары дейт. Мен майда сүйлөбөйм, сүйлөгүм да келбейт. Мына үй бүлөмө барганда. Жакшысызбы? Болду. Башка кеп жок. Келинчегим менен жакшысызбы? Ушинтип эле учурашам. Тынчуктадыңызбы? Тууган жөнүндө да сөз кылбайбыз. Сүйлөсөң майда сөз болуп кетет, анан эмоция болот, нервиштетишиң мүмкүн. Баягы жараң жабылып келаткан. Кайра жараланышы, жаңыланышы мүмкүн. Келиңиздер, унчукпас оозубузду жабалы. Ошондо энергия келет. Унчукпастык болгондо чоң тазалануу жүрөт. Унчукпастыкта ой реактивдүү ирээттелет. Жана реактивный самолет дегендей. Унчукпастыкта адам көп кырылуу болот. Табият менен адамдын гармониясы унчукпастыкта өз ордун табат. Аалам менен адамдын гармониясы унчукпастыкта гана өз ордун табат. Сиз канчалык унчукпай оюңузду иреттеп жүрсөңүз, оюңузга улуу ойлор келет. Улуу күчтөр келет, байырлайт. Анан кече суроо кылып атат. 8 мүнөт эрте ачып алып туруп эмне бала болот дейт. Эчтеке беле бала болбойт, не болду? Ушуга түшүп калдыбаң сезимиңер? Дин ушунча жакшылык алып келдиңерби? Унчукпастыкта энергия өтө топтолот. Унчукпаганда унчукпастык дүйнөлөшүүнүн дөңгөлөгү дейт. Жана дөңгөлөгү бар диван жакшы жүрөт го. Жылат ары бери. Телевизордун азыркы мындай дөңгөлөктөрү бар. Анысы кандай унчукпагандыкта энергия тез топтолот экен. Унчукпаганда ааламдашуу жакшы жүрөт экен. Табият менен гармония жакшы болот экен. Аалам менен байланыш жакшы болот экен. Унчукпаганда, оозуңду жапканда касиетин качпайт экен, байырлайт экен. Унчукпаганда дүйнө бир тутам чөп болот дейт. Кыргыз башкарып аласың дүйнөнү дейт. Ошондуктан ашказаныңыздарды эмес, оозуңузду жапсак, мына Аллах эскиче айтканда сенде болот экен. Сени издеп жүрүптүр.